Bismillahi, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз бул ысымдардын аль-муфрад жана аль-мусанна аль-жамъ деп үчкө бөлүнүшү тууралуу өтөбүз. Биз мындан алдыңкы сабактарда ысымдар эң негизи эле биринчиден араб тилинде сөздөр канчага бөлүнөт туугандар? Үчкө бөлүнөт. Аль-исм, аль-фи'л, аль-харф деп. Ысым, фе'л, харф деп үчкө бөлүнөт. Аль-исм деген бул өзүндө мааниси бар жана убакытка байланбаган сөздөр. Мисалы, мугалим, китеп, үй, мечит жана башка. Экинчи түрү фе'л. Аль-фи'л деген бул өзүндө маани бар жана убакытка байланган сөздөр. Мисалы, захаба кетти, язхабу кетип жатат, изхаб кет жана башка. Ал эми харф дегенибиз бул өзүндө маани жок жана исим же фейлге кошулгандан соң мааниси чыккан сөздөр. Мисалы, харфу жарлары мин деген мисалы өзүндө маани жок. Мин аль-байти деп үйгө кошсок, үйдөн деп ошондо мааниси чыгат. Мына ушундай. Эми ошол эле исим үчкө бөлүнгөн сөздөр туугандар, ушуну билип алыш керек да туугандар. Негизи ушул сөздөр үчкө бөлүнгөндөн баардык нерсе башталат да туугандар. Баардык нерсе ушул сөздөр үчкө бөлүнгөндөн башталат. Ошонун түйүнө анан көптөгөн өкүмдөр куралып кетет. Ошондуктан ушул үчөөнү жакшылап билип алыш керек, үчкө бөлүнөт. Эми ошол аль-исм түрү убакытка байланбаган сөздөр. Биз будан алдын исимдар аль-ма'рифа, ан-накира деп экиге бөлүнөт дегенбиз. Мисалы, белгилүү, белгисиз деп. Аль-мабни, аль-му'раб деп да бөлүнөт дегенбиз. Аягы өзгөрүп туруучулар жана аягы эч качан өзгөрбөчүлөр. Ал эми бүгүн аларды толук өткөн эмеспиз туугандар. Алар тууралуу дагы толук иншаллах алдыда өтөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз аль-исм. Ысым дагы өз ичинен үчкө бөлүнөт. Аль-муфрад бирдик, жекелик, аль-мусанна экилик, аль-жам'у көптүк. Мисалы, биздин тилде эле айтабыз. Китеп окудум дейбиз, же болбосо китептерди окудум дейбиз. Киши келди дейбиз. Көп киши келсе не дейбиз? Кишилер келди дейбиз. Мына ушундай эле араб тилинде дагы бирдик жана экилик жана үч же андан көптүк болот. Өзгөчөсү экилик түрү бар туугандар, көңүл бурабыз араб тилинде. Бисмилла, анда баштай берсек, биринчи түрү аль-муфраду, бирдик, жекелик. Бул деген эмне? Аль-муфрад деген бул женский жана мужской роддогу бирдик ысым. Эгер бир эле китеп же бир кишини айтып жаткан болсок, анда ошол муфрад деп аталат. Мисалы, муслимун бир мусулман эркек, муслиматун бир мусулман аял, байтун бир үй, мадрасатун бир мектеп. Мисалы, сүйлөмдөгү мисалы, хаза байтун бул үй, хазихи мадрасатун бул мектеп. Исим ишаралардын туугандар бул жерде азыр иштетип кетебиз көптүк түрлөрүндө. Ошондуктан кимде ким кайталай элек болсо, биздин өткөндөгү исим ишара сабактарыбызды кайталап андан соң буну окуса жакшы болот. Мына бирдик деген ушул туугандар. Экилик деген эмне? Аль-мусанна деген экилик. Эки китеп же эки киши болсо, ошолар аль-мусанна деп аталат. Алар кандай сүрөттө айтылат? Бунун аль-мусанна деген эмне? Аль-мусанна бирдик сүрөтүнө эле алифтин жана нундун же янын жана нундун кошулуусу менен болот. Мисалы, муслимун болсо эмне болду бул жакта? Муслимани, эки мусулман эркек. Муслиматани, эки мусулман аял. Бул экилик сүрөтүндө женский мужской роддун айырмасы жок. Мужской родко деле алиф нун кошобуз, женский родко деле алиф нун кошобуз. Мисалы, мына кээде муну муслимани, муслиматани деп көрүшүңүздөр мүмкүн, кээде муслимайни, муслиматайни деп я жана нун киргенин көрүшүңүздөр мүмкүн. Качан мындай болот, качан мындай болот десек, иншаллах алдыда окуйбуз. Сүйлөмдөгү мисалы. Эми биз хаза дейбиз. Себеби биз эки адамды көргөзүп жатабыз, ошондуктан исим ишаранын дагы экилик түрүн колдонобуз. Хазани муслимани. Бул экөө мусулмандар. Бул экөө эки мусулман эркек деп жатат. Хатани муслиматани. Бул жерде алиф кошулбайт, мен адашып жазып олтурмун. Нун өзүнчө жазылат. Бул экөө эки мусулман аял деп жатат.
я кошулган түрү, я жана нун кошулган түрү салламту аля, салам бердим дейт. Муслиматайни, кечиресиздер, муслимайни, эки мусулман эркекке салам бердим. Салламту аля муслиматайни, эки мусулман аялга салам бердим. Мына эгер көңүл буруп турган болсоңуздар, мына бул жерлерде алиф жана нун же болсо я жана нун кошулуп жатат мынакей. Бирдик эле сүрөтүнө мына ушулар кошулат. Ушу менен эмне болот туугандар? Ошо менен эки дегенди түшүндүрөт да, эки киши, эки мусулман, эки китеп, эки үй, мисалы байтани, мадрасатани, эки мектеп жана башка. Бардык эле ысымга ушуларды кошсок, бул экилик ысымга айланат. Ал-жамъ деген эмне? Ал-жамъ деген туугандар көптүктүрдү ал-жам'у дейбиз арабча. Ал-жам'у өз ичинен 3кө бөлүнөт. Бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн, бирок аракет кылсыздар, иншаллах, аракетке берекет. Кыйын деле эмес бул негизи. Жам'ул музаккарис салим. Биринчи түрү жам'ул музаккарис салим. Мужской роддогу бүтүн көптүктөр. Бул деген эмне? Жам'ул музаккарис салим деген бирдик сүрөтүнө эле вау жана нун же болбосо я жана нундун кошулуусу менен болот. Бул дегени кандай? Муслим деген эсиңиздерде болсо, эмне эле мына бир мусулман болчу, муслим. Бул жерде ошол эле муслим сөзүнө уна дегенди кошобуз. Муслимуна, мусулмандар, мусулман эркектер. Мухандисун деген инженер болчу. Ошого эле унаны кошсок эмне болот? Мухандисуна. Я жана нун кошулгандын мисалчы. Муслимина, мухандисина, мына ушундай. Кээде вау жана нун, кээде я жана нун кошулат. Качан мындай болот десе, иншаллаху таала алдыда өтөбүз. Сүйлөмдөгү мисалы хаулаи муслимуна. Бул жерде хаза муслимун дейбиз. Себеби хазани деп эки деп айтпайбыз. Мусулмандар көп да эркектер, ошондуктан исм ишаранда көптүктүрүн колдонобуз. Хаулаи муслимуна. Булар мусулман эркектер. Шарт туугандар. Бул бирдик санды, бирдик мужской роддогу бирдик бир мусулманды ошо жамул музаккар салим мужской роддогу бүтүн көптүктүргө өткөрүш үчүн туугандар 4 шарты бар. Ушу 4 шартты тең табылыш керек. Эгер бир шарт табылбай калса эле, анда бул көптүктүргө түшүрүү мүмкүн эмес. Биринчиси муфрод. Бирдик болуш керек да туугандар. Муслимани деп эки мусулман кылып туруп эле кайра көптүккө түшүрүп койсок болбойт. Муслимануна деп мисалчы. Андай болбойт. Ушу бирдик сүрөтүнө гана кошобуз. Экилик сүрөтүнө же көптүк сүрөтүнө дагы көптүк кылып кошо албайбыз да туугандар. Бул биринчиден. Экинчиден музаккар. Бул мужской род болуш керек туугандар. Муслиматунга мисалы муслиматуна деп бул көптүктүргө алып келе албайбыз. Себеби ал женский род. Экинчи шарты эмне болот экен? Мужской род болуш керек экен. Үчүнчү шарты акил. Акылдуу болуш керек. Мисалы байтун деле мужской род туугандар, туурабы? Байтун. Бирок байтуна дей алабызбы? Жок. Бул көптүктүргө түшүрө албайбыз. Себеби эмне? Бунун 4 шарты бар. Акылдуу болуш керек. Бу жерде акылдуу шарты табылбай калды, үй акылдуу эмес, ошондуктан буга түшпөйт. Акыркы шарты муштаккун. Бул дегени фейлден алынган болуш керек. Кыймыл аракеттен үзүп алынган ысым болуш керек да. Мисалы муслим деген бун фейли бар да туугандар, кыймыл аракети бар. Аслама дейт, мусулман болду дейт. Юслиму мусулман болуп жатат. Аслим мусулман болгон дейт. Муслим деген ошодон фейлден алынып, мусулман болуучу, мусулман дегенди түшүндүрөт да. Ошондуктан мисалы рожулун сөзүн алсак туугандар, рожулун. Бул рожулун сөзү туура, рожулун муфрод бирдик. Мужской род туура, акылдуу туура. Бирок эң акыркы шарты табылбай калат ал жерде. Себеби ал фейлден алынган эмес да. Рожала киши болду же болбосо ушул сыяктуу этиштер жок. Кыймыл аракет. Ошондуктан анын фейлден этиштен алынбагандыгы үчүн ал муштак деген шарты жок болуп калат дагы. Рожулуна деп бул түргө дагы аны түшүрө албайбыз. Ал эми муслимун мухандисунда 4 шарт тең табылат туугандар. Көптүктүрдүн экинчи түрү жам'ул муаннаси салим.
Женский роддогу бүтүн көптүктөр. Көңүл бурабыз туугандар, бүтүн дегендерине бүтүн көптүктөр. Бирдик сүрөт бул кандай болот десе, бул бирдик сүрөтүнө эле алифтин жана таанын кошулуусу менен болот. Мисалы, муслиматун дедик а мына бирдик сүрөтүндө. Бир мусулман аялды. Эми ошону көп мусулман аял кылыш үчүн муслиматун, сайяротун, уна, сайяротун, унаалар. Бул жерде эскертүү, та марбутасын кесип таштайбыз. Та марбутаны кесип, андан соң алиф та кошобуз. Сүйлөмдөгү мисалы хаулаи муслиматун, булар мусулман аялдар. Хаулаи толибатун, булар окуучу кыздар. Исм ишарада көптүктөрүндө айырмасы жок дегенбиз. Женский, мужской род айырмасы жок. Мына бул деле оңой эле туугандар, бирдик сүрөтүнө эле алиф та менен кошуу менен болду. Үчүнчү түрү болсо жам'ут таксир, сынган көптүктөр, сынык көптүктөр же болбосо. Бул женский, мужской роддо айырмасы жок. Мужской роддо сынык көптүктөр болушу мүмкүн, женский роддо сынык көптүктөр болушу мүмкүн. Жам'ут таксир деген эмне? Бирдик сүрөтүнүн өзгөрүп, сынып кетүүсү. Буларды карасаңыздар, бирдик сүрөтү бүтүн эле турат, сынбай эле. Болгону кошулуп жатат. Бул түрүндө болсо бирдик сүрөтү сынып кетет, өзгөрүп кетет. Азыр мисалдан түшүнөбүз. Рожулун, киши дейт. Rijалун, кишилер. Китабун, китеп. Кутубун, китептер. Асадун, арстан. Усдун, арстандар. Мисалы хаулаи rijалун, булар кишилер. Бул туугандар кантип жаттайбыз десек, бул жам'ут таксир, сынган көптүктөрдү жаттоо жолу менен гана болот. Бунун эрежеси жок. Буну рожулунун көптүктөрү rijал экен деп, ошо ар бирин жаттап гана калышыбыз керек. Мына ушундай туугандар, кыскача ысымдар ушундай болуп үчкө бөлүнөт. Бирдик, экилик, көптүктөр деп. Мына ушундай кылып жазып алып кайталасаңыздар болот. Кийинки сабакта иншаллах китебибизди улантабыз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.